Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам деген эмне? Бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттин эсебинен көрсөтүлүүчү юридикалык жардам. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам экиге бөлүнөт. Консультациялык укуктук жардам — бул юридикалык маселелер боюнча акысыз консультация. Квалификациялуу юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен сот өндүрүшүнүн бардык баскычтарында адвокаттын кесиптик иши. Мыйзамга ылайык ар бир адам консультациялык укуктук жардам алууга укуктуу. Консультациялык укуктук жардамды кимдер алса болот? Кыргыз Республикасынын жарандары, жарандыгы жок адамдар, чет элдин жарандары, качкындар. Консультациялык укуктук жардам акысыз берилет. Квалификациялуу юридикалык жардам — бул мыйзамда каралган учурларда мамлекеттин эсебинен көрсөтүлүүчү адвокаттын кызматы. Эгер сиз адвокаттын кызматына муктаж болуп, бирок анын кызмат акысын төлөй албай жатсаңыз, анда юридикалык жардам кызматына кайрылып, мамлекеттин эсебинен квалификациялуу адвокат алууга укугуңуз бар. Квалификациялуу юридикалык жардамды кимдер ала алат? Кирешеси минималдуу айлык акынын 60 тете өлчөмдөн ашпаган адамдар, дат менен кайрылгандар, жоопкерлер, шектелгендер, айыпталгандар, кесилгендер, акталгандар, жапа чеккендер, жаш курагы жете элек күбөлөр жардам алса болот. Мыйзамда каралган учурларда кирешеси эсепке алынбастан квалификациялуу юридикалык жардам берилет. Консультациялык жана квалификациялуу юридикалык жардам алуу үчүн юридикалык жардам кызматына же 114 байланышына кайрылсаңар болот. Кененирээк маалыматты бул сайттан алсаңыздар болот.